Абдулла ибн Аббас өз сөзінде айтады: «Инналлаха қарана ас-саласа би-салас». Алла Таала үч нерсеге дайыма шерик кылып айтты жанында. Ошолордун эң биринчиси азыркы биз айткан аят экен. Акимус-сола ва атуз-зака. Эгер намазды окуп туруп зекет бербей койсоң, зекеттин эми өзүнүн шарттары бар. Бул болсо дагы намаздын деле кабыл болуусуна бир суроолор туулуп калышы мүмкүн экен. Ошондон мусулман адам зекеттин дагы өзүнүн шарттарын айтабыз. Ошол шарттары толук болгон адам сөзсүз түрдө парз катары зекетти бериш керек болот. Экинчи аяты: Атиуллаха ва атиур расул. Алла Таалага баш ийгиле, андан кийин Алланын элчиси пайгамбар болгон Мухаммад пайгамбарга баш ийгиле деген Алла Тааланын аяты бар. Мен Аллага эле баш ийемин, пайгамбарга баш иймеймин десек, ыйманыбыз толук болбойт. Эч качан. Үчүнчү аят: Анишкурли ва ли валидайхи дейт Алла Таала. Мага гана ибадат кылып шүгүр айткыла. Мага шүгүрдү айткандан кийин, ибадаттарды, парздарды аткаргандан кийин, эң биринчи силер ата энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Аллага ибадат кылып, ата энеге жакшылык кылбасак, ал ибадат кабыл да болбой калат экен. Ошондон ушул үч нерсе бири-бирине өтө бекем.